Базарда мына ушул айгыр 120 миң сомго этке сатылды. Капкара кашка, алдыңкы буттары кеткен экен, алдыңкы буттарында берчи бар экен. Так жылкынын бою 1.55. Ошого барып калат. Кара кашка ушул сатылды. 120 миң сом болду. Эртең мененки базардын башында. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Туугандар, азыр 12 январь 2025 жыл. Чүйдөгү сокулуктагы мына азыр экинчи бөлүктөгү аттар, чоң аттар, айгырлар, чарбасы бар жогу чоң жылкылар болот. Мына улагы бар, улагы жок аттардын баары ушул жакта. Дос, баасы канча? 140. Баасы 140. Жашычы? Жазга асый. Жазга 4кө чыкмак экен мына. Баасы 140 сурады. Бизде мына чүй сокулук мал базарында негизи жылкы аябай көп кирип атат. Сатылгандар сатылып атат, сатылбагандар кээде мындай турат. Азыр эле мына өзүңүздөр байкасаңыздар аттар канча кирген да. Байке, мына караны канча дедиңиз? Жашы канча деп аттыңыз? Кунан 250 миң. Бою канча ушунун? 1.65 тегереги. Баасы 250 миң сом экен. Мына карагына. Көрүңүздөр. Базарда негизи бир катардан аттарды сурап берем коюн. Инчек, жерде канча? 250. Жашы канча мунун? 3 асый. Бир ары бери жүргүзүп койчу бастырып. 3 асый, баасы 250 миң сом дейт. Мына. Көрүңүздөр. Номерин айтып койчу инчек. 0700 27 50 61. Мына. Бою канча барып калат? 1.60 канча? 60, а? 1.60. 1.60 толук дейт, мен 9 дегенде калыптын. Атакына көрүп турасыздар. Баасы сураган баасы ушундай экен. Илим жылкы деген YouTube'га мал базарларды көрсөтүп коелу деп. Мына көктүн баасы канча экен көктүн? 130. Жашычы? 2 асы экен, баасы. 2 жашпы? Бунан экен, баасы 130 дейт. Мына саратты канча деп атасыз? Таттаңыз. 300 миң сом. Bunun parodası qanday olub qatdı? Dançak. Bası 300 ming so'm suradi. Bo'ldi. Mına bu to'g'ridoru ko'rib chiqasizlar. Boyu qancha boyu? 1.60 plus ha? Bası 300 ming so'm. Bar jo'g'i bar ha? Yerki chu deb bastırıp qo'yun chiqana. Bası 300 ming so'm dançak. Ulag'i uyuri, mına pavorottori bu jag'i o'zingizlar ko'rib chiqasizlar. Em nomerni aytib qo'yinglar. 0505 41 31 qancha? 81. Mına. Bozorda surab chiqqan bahası 300 ming so'm. Hozir boshqa жылqlardan dag'i bir qatordan ko'rsatayın. Yo'q aka, to'ri qancha ekan bu to'ri? 280. Jashi-chi bunun? Жазга 4 жаш ekan. Aka, mana ko'k qancha ko'k? Jashi qanday bunun? 5 yaş mı? 5 yaş. Bahası 180 ming so'm. Turg'az aka, ne жаңылык bo'ldi? Bozor mo'shdi, arzonladi, qimmatladi o'sha. Arzonladi va? Arzon. Qachon qimmatlaydi? 2 oydan keyin. 2 oydan keyin, ha? Uloq tutgandan atlar arzon bo'ladi, qimmat bo'ladi. Arzon bo'ladi. Oshunda ellar kelersin, ha? Bo'ldi, bozorga kelerlar desangiz, atlar arzon. Ko'ringizlar, mana cho'ng atlarda turadi. Mana to'rat bahsi qancha ekan? 400 ming deydi. Ya ушунун жашы кандай билет, бир айтып коесузбу? Как саапкер катары? Адам жок. Жаңа. Кайда кел бар? Саялайкын. На. Саапкер катары тишин айтып коесузбу? Кече мен 300 миң кылгам. 300 миң сода кылгансыз ба? 300 миң сода кылгам. Берген эмес, э? Берген эмес. Азыр канча деп атасың, эм? 400 сурап атат. Ya bastırıp koysun bir dost bul jaka.
жетелесе базады окшойт бул эмне? Баасы 400 000 сом сурап жаткан жылкы. Негизи жоон жолпу. Дос, номериңди айтып койчу, барбы номериң? Болду. 773 9681. Siz Bas 500 bin. Azır ayınıp kettiniz ama 400 attınız ele hazır le. 300 bin soda kılgan ekele niyesi Kazayın номер deydi. Бұл байке өзün tanış okşaydı. Ar bastırırsınca bastırganlarını daha göreli. Şul atın çoğun at eken. Alayın odası be? Alayın odası. Kaç lira? Ulaka salası da acı. Paratqa mines be? Ulaka жақшы. Жоғын жолпыжылық екен. Өте мықты. Төштөр да кеңкен. Жоғын жолпыжылқы басы айтылды. Номерге чала бересіздер. Так, бұл жерде дағы. Нерде? Қанша кем алады? 150. Басы қойшы берін бұл жаққа ашқа. Басы 150 000 сом екен. Өзіміздегі 40 жылқы. Жашы қанша? 7-8 асый ба? Жаш ба? 4-5 асый болып қалады екен да, басы 150 000 сом екен. Базарда сұрап жатқан бағалары. Нерде жақшы аттардың да бір көрсетіп қойын, мына жерде. Жақшы. Нормально екен. 300-ге өрбейт аба? Қанша 350 000 беріп көрбейсіз бе? Ошонда кылып бериңиз кеңири. Мына жерде дагы азыр аттардын бир жакшы ат келген. Бул жакта. Болду азыр. Болду. Так, мына атты сөз тартышым керек, себеби жакшы ат экен эле. Мына аттын баасын канча деп аттыңыз эле? Азыр канча деп атасыз? Абит болуп калды. Эртең менен 500 деген са? Кешкisi деле 500. Абетке мындай 400 деп коюңчу. 450 жок. Жашы канча бунун? 3 ас я. Бир чү деп коюңузгу, бирок. Мына ушул атты көрүңүздөр. Аламан улагы өтө катуу деп элдер мактап жана эртең менен соода болуп атканда бурса тарта албай калдым. Башка нерсе менен алек болуп. Мына атты көрүңүздөр. Ат деген ошондой болот. Басы 500 000 сом. Бою ушунуку канча барып калат? 1.60 а? Улагы жана 100% деп атканса, улагы катуу ат. Басы 500 а? Номерди айтып коюңузгу. 0998 04 14 90 канча? 91. Аттардын арасында бирек-чү деп айдап коюңузчу. Мына чүде бериңиз, а? Токтоп турлам, мен деле мына атты эле жарып күйүп калайын. Чүде эле, чүде. Сал. Аттарды үргү. Мына. Ушул атты байкап көрүңүздөр. Буту колдору көрсөттүм. Көрүңүздөр. Сал, мына акчасына стоюшат экен, 500 деген. Оппа, монда да бир көк ат кирип калыптыр, бунда да тап көрсөтө. Мына көк атты канча деп атасыз баасын? 300. Жашы канча бунун? Жазга 2 асы, баасы 300 000 сом. Улака жакшыбы? Ооба, жакшы. Улака жакшы экен. Бою канча ушунун? 1.60 плюс. 1.60 плюс. Басы 300 000 сом. Номеріңізді айтып қойыңызшы, номеріңізді. 0707 02 85 15. Бір-екі бастырып қойыңыз ғой. Басы 300 000 сом. Ой 1.60 жоғары екен. Ушул аттагы жакшы ат көрүнүп жатат. Мына байкап көрүңүздөр. Ат. Негизи ат көп бизде. Азыр ушул жерде бир кеминде бир 40-50дөй ат бар да, бир кеминдечи. Андан да көп болушу мүмкүн. Мына кече ата 400 беле басы? 400 эле. Жанышпай экенки, ошонку?
Мына атты кеше тарткам 450 миң сом деген. Так, арзаныраак аттар болсо да тарткан. Кара күлүктү канча дедиңиз? 350 миң. Кыргыз жылкы? Мына кыргыз жылкы баасы 350 миң дейт. Азыр улактын аттары бир аз кымбатыраак болду окшойт. Бери айда коюңчу, бери ары бери мындай жүргүзүп. Кара кашка. 5 кашка экен ушу, капкара. Кавроттор. 4 асый. Павроттор мыкты экен. Павроттор мыкты, баасы 250 миң. Баасы 250 миң сом сурады ушул атты азыр. Болду, алып келиңчи как раз көрөлү аттарды, баклажка ташса. Но карат номер барбы сизде? Номер барбы караттын? Алло. 220 0220 222 222 888. 888. Мына ушул караттын номери. Павротторун көрдүңүздөр. Мынанын бою канча деп аттыңыз эле? 180. Баасы? 500. Баасы 500 миң. Бой 180, баасы 500 миң. Ошол өткөндө дагы бир комментарийде жазып калсыздар, номерин жазып коюшу 180 деп. Ушунун хозяин сразу эле номерин. Сизди айтып коеюн азыр. Так, мына жерде Алман деген абабыздыкы бул. Так, Алман абабыздын номери, так, мына жазып калсыздар. Ушул 180-дин номери плюс 996 702 875 656 702 875 656. Мына ушу номер 500 миң сом, бою 180. Российский жылкы экен. Ат алам десеңиздер, бизде мына базарга келе бериңиздер. Сатам десеңиздер деле келе бериңиздер. Мен базарда жүргөн катары айтайын. Мына бүгүн где-то бир 40-50дөй ат келсе, ушунун үчүн азыр бир 10-12 ат уже сатылды да. Кээбиркилер абы менен кулум бе ошону менен алмашкан болду, налич саткан болду. Эми кээ бир аттарды тартып көрсөтүп калат экенбиз, кээ бирлерин көрсөтө албай калат экенбиз. Акча алып келдиңизби? Бакалашка салабыз. Бакалашка, улак болобу? Ат текшертебиз. Болду. Видеону ушу менен жыйынтыктайын. Видеого бирден лайк басып, каналга подписка таштап коюңуздар. Жакшы ат алам же жакшы ат сатам десеңиздер, комментарийге жазсаңыздар, комментарийден эле өзүңүздөр таап аласыздар. Ким жакшы ат алам десе, номерин жазып коюңуздар. Жакшы ат алам, бою мынандай, баасы мынанчага чейин деп туруп эле номериңизди жазыңыздар комментарийге. Сатуучу адамдар эле ошо комментарийде номер карап эле бассаңар таштап берет. Ана сатам дегендер деле менде кыскасы мынандай бою 170, 150 ушундай ат бар. Улагы жакшы. Номери мындай. Же болбосо чарба ат деп эле номериңиздерди комментарийге калтырып коюңуздар. Ошентип эле комментарийден деле бири-бирибиздин номерин алып сатсаңыздар болот. Мына. Же болбосо мага WhatsApp'ка видео кылып жиберсеңиздер болот, мен деле чыгарып кое берем.